туруктуу өнүгүү жана аймактык интеграция үчүн Борбордук Азия өлкөлөрү тең укуктуу диалогко жана активдүү өз ара аракеттенүүгө муктаж. Кыргызстан татаал тарыхый географиялык шарттарга карабастан коңшу мамлекеттер менен, атап айтканда Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара маселелерин тынычтык жолу менен чечип алдык. Бул процесс жогорку деңгээлде жана эксперттик деңгээлдерде узакка созулган сүйлөшүүлөр менен коштолуп, бардык тараптардын кызыкчылыгын эске алуу менен чечилди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын чек аралары достуктун, сооданын жана кызматташтыктын чек арасы экенин ишенимдүү түрдө айта аламын. Бул тажрыйба саясий эрк, урматсый жана диалог бар жерде тынчтык болушу мүмкүн экендигин ырастап турат. Бул бизге бардык карама каршылыктарды чечүүгө жана өнүгүү жолуна түшүүгө мүмкүндүк берди. Кыргызстан татаал маселелерди чечүүдөгү тажрыйбасын дүйнөлүк коомчулук менен бөлүшүүгө даяр. Келиңиздер, дүйнө жүзү боюнча курал жарактарга колдонулуп жаткан 3 триллион доллардан ашык акча каражаттарды элдин турмушун жакшыртууга, ачарчылыкты жоюуга, экологиябызды жакшыртып, абаны тазартууга колдонолу. Абадан дем алууда дүйнөнүн кайсы бурчунда жашаба, чек жок эмеспи? Баарыбыз бир аба менен дем алабыз. Ошондуктан кимдин куралы күчтүү деген жарышуу менен эмес, кайсы өлкөнүн жаратылышы, кайсы өлкөнүн абасы таза деген жарышуу менен жашоого баарыңыздарды чакырып кетет элем.